Жеңгем жоқ деп қайғы тартпай тұрып, бір рет айланаға қараңызда, башына түшкөнүнө мойын сунуп, буту жок жүргөндөр бар арабызда. Башына түшкөнүнө мойын сунуп, буту жок жүргөндөр бар арабызда. Манчама маржан шакек такпадым деп, муң канат эрке кыял обу жоктор. Жашоодон кымбат нерсе таппадым деп ай, жамырып жашап келет колу жоктор. Жашоодон кымбат нерсе таппадым деп ай, жамырып жашап келет колу жоктор. Ыйынып тирүүлүктөн азап тартып, ыйлашат кээ бирөөлөр дарексиз бир. Ошондо унутпаса ыйлап жатып, көрбөгөн адамдарды карексиз бир. Ошолор унутпаса ыйлап жатып, көрбөгөн адамдарды карексиз бир. Кыргыздын жигитимен. Негизи кыргыздан болгон мына. Жакшы. Кыргыздан болгон деп жүрөм. Ке отуруңуз. Мен ошо байланышып, эжеке менен байланышып эткенен, биз да жыйынтык болуп кичине нары бер эме кылып атпайлыбы, анан кармалып калып эле. Ошо азырда бир жакка чыгып атат элем, азыр эже чалгандан башкасын баарын токтотуп алып келатам. Рахмат, бактылуу болгой. Бир туугандарым менен, ата-энең менен, эли журтуң менен аман болгон. Кудай кылганга кубарың акысы бар дейт. Мен бул ооруларды, балдарымдын эмесин тилеп алган жерим жок. Жети баламдын 6 майып болуп калды. Кемпирим да биринчи топто. Неберелеримдин 14-ünүн 7 майып болуп калды. Анан бул жерди могу үйдү кежи групптан убактылуу берген. Временный депчи. Караколдо үй бар, бияка алмашып келсек ала албайбыз. Биздин үйдү 12 000 болот. Анан кежи группка кайрылсам, декабрга чейин жашап тургула. Декабрда чыгасыңар. Алар деле бакы. Имамидин Ташкентти тааныйм. Ошол. Анан бул кызым 2004-жылдан бери эметилип жүргөн боорунан Албек колхоз. Операция болуп туруп 14-жылдан бери жалаң жана дренажын алмаштырабыз. Боорунан тешип туруп эметкен да. Ана колунан келсе баардык жерге деле жардам берет. Шишип атыптыр же? Içine su dolup getirdi. Drenajda ошо суусу чыгып туруп кошкон эле температура болуп калып атат, кайта түшүп калып. Больницага барса капельница салса дагы шишип кетип атат. Ошо элготты да алып салган азыр. Эгер суу отопление, свет эмелерине бириктирип туруп 1000 сом берет, жолуңа деле. Баарыбыз жетелешип жүргөндө автобус качат кадимкидей. Сиздики көздүн көрүүсү канча процент көрөт? Меники 0%. 0%, 87-жылы такыр көз чыккан. Энекеники дагы, Күндүз кичине көрөт. нурду, Жарык болсо, жарыкты. жарыкты көрөм. Сизде дагы? Буларда ошо меникидей болуп калды. Улуу кызыңыз бияк? Жок, улуу кызым бар, ал дагы
кызы кичине састы болуп калып ал кызынан келе албаган грип болуп Абети дагы көздөн, андан кийин бул кызым экинчиси. Бул жардам берип жүргөн кызың Үчүнчү кызым бул, кой турбак. Үчүнчү кызым бул. Ha. Төртүнчү кызым мына азыр келип жүргөн. Бул бешинчи кызым бул. Анан уулум ал дагы көзү начар, ал да келе албай калды. Ал дагы ошо садикте. Бул эжекемки дагы 0% көрбөйбү. Ушундай да, мен бир көзүм машинада. Аны 18 жол операция жасап бир көзү Агарып калды бул. 18 жыл операция көзгө. Бул ал эме давлениядан мунук бар. Глаукома деп. Балдарыбызга школда окуп калган болбосо ошого берген. Анан наследство менин балдарым ушундай болуп калса, маңдайыма жараша кыздар. Неберелердин баарын алып келелик десе да баарын кантип берет. Кыздар да ушундай болуп ошолордун балдарынын документтеринин баары Ошо бүт документтерди алып келгенбиз. Ошентсең вот аптекага кемпир мөкөз жана барып келет. Эжем жыгылып чоңдой чакты. биринчи баракта баарыбыздан түзөндөрүбүз тастыкталган, анан ар биринеси тастыкталган НСЭКтин документи. Мунун көзү таза. Азыр сиздердин бул Бишкек шаарында жашай турган үйүңүздөр да жок, Бар үйлөрү, бул Жок, өзүңүздөрдүкү. биздики жок. Бишкекте бул кыз менен Кызым чоң туруп атабыз ушуну Батыр бери. Бул кызым дагы баласы менен баласында көз көрбөйт. Ана бул кыздыкы жок, ошо кыз менен чогуу туруп атат. Ошо баласы Ошо эжем жардам берип бизге папам менен мамам аябай кыйналып батырга калып кетишти. Ушундай кыз элим жардам берсеңер жакшы болот эле. Там караңгы жашоодо жашаган аз келгенсип кыз ооруган сайын жүрөгү сыгылып атат. Ана мунун көзү таза бизге жардам берчү эле, бу да бүтүп калат. Ачыгын айтканда Азамат, башка чоңдорго барсаң, эмне мен чоңкурларды жарат дедим беле деген сөздөр болот алты. Эртеңки о дүйнөгө бара турганды булар билбейт. Ушунун көзү таза болсо, ушул баарына чуркап турган керек. Бу да көрүнөн окуп таза болчу көзү. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө жүрөктү титиретчү тагдырлардын бири. Мына бүгүнкү күндө канчалаган адамзат дүйнөдө жараткан Аллах Таала канчалаган адам жараткан, бирок ошол жаралган адамдардын ар бири канча адам жаратса ошончо тагдыр бар деген. Бул үй бүлөнүн тагдыры мына ушул көзүнөн жашын төгүп отурган атанын көз жашын көрүп, көзүбүздөн жаш кылгырып турат. Кел мекендешим, бул дүйнөдө сен да, мен да, баарыбыз, сиз да, биз да баарыбыз конок дүйнөдөбүз. Аллах Таала бул дүйнөгө баарыбызды түркү кылып калтырып кое турган дүйнөдө эмеспиз. Бул дүйнөгө ошончун аталарыбыз айтып кеткен. Бектер кетет, бел калат, бетеге кетет, жер калат деген. Канчалаган бектер келген, хандар келген, падышалар келген дүйнөдө сиз да, биз да жашап жатабыз. Бирок биз да бир күн келет, бул жарык ааламды таштап кете турган күн бар. Канчалаган гектарлаган жерлер, канчалаган бийик имараттуу тамдар, хан сарайлар ушунчалык баарын үйүп жеп аткан, жан талашып, үйүп жеп аткан жашоодо жашап жатабыз. Бирок биз билебиз, ошонун баарын таштап туруп 2 метр жерге барып жатаарын билебиз. Бирок билип туруп эмне үчүн мына азыр көрүп турган көрүнүштөгү тагдырда, эгер ушул тагдырды балким сиздин, балким биздин башка жазып койсо эмне кылар элек? Кимге бар айтар элек? Мына караңызчы, бир үй бүлөдө 8 адамдын 7 майыбы экен. Бул Аллахтын буйругу менен, жердеги жансыз жалбырактын оңдон солго оодарылышы Кудайдын буйругу менен деген. Ошондуктан бул үй бүлөдө Кудайдын буйругу болуп, бул сыноо дүйнөсүндө мындай сыноону берген бир туугандарыбызга мусулман болуп туруп, жанында жашап туруп, көзүбүз менен көрүп туруп, кол сунбасак, Кудайдын жазасы бар. Кудайдын жазасы бар. Ошондуктан Кудайдын жазасынан коркойлу. Бүгүнкү күнүмдүк кызыкчылык жашоо өтүп кетет. Зымыраган куштай учкан өмүрлөр өтүп жатат. Бул жерде атанын көзү көрбөгөн азиз атанын көзүнөн жаш тамып турат. Көзү азиз энеи көз жашы, мына карачы канчалаган бир туугандарыбыз отурат. Баары Кудай сүйгөн пенделер экен. Бул үй бүлөгө кантип жардам бербей кое алабыз? Ошон үчүн мен чакырык кылам. Мына караңыздарчы, мына бул жерде бүт тастыкталган документтери менен турат. Кыздары бар ушул, мынакей караңызчы. Ошон үчүн
бул жерде бир эле кызы, мына бул эжекебиз, бул үй бүлөнүн ушул ден соолугу жакшырып турган бир мекендешибиз экен, бир кыз экен. Бул эжекебизди азыр боор оорусуна чалдыгып калган экен. Ошол чакырык кылат элем, мен кыргызмын дегендер, келгиле, мен кыргызмын дегендер, мындай Кудайдан корккондор, Кудайды ойлогондор, эртең акыретке барам дегендер. Бул турган дене бир күнү дене кыймылсыз кала турган күн келет. Бул топурактан жаралган дене топурак менен азыктанабыз. Ошон үчүн мен аябай чакырык кылам, өтүнүч катары мындай чакырык кылам. Ушул видеонун алдына ушул байланыш телефондорун түзүп, бул эжекебиз тезирагын аран ичинде боор оорусунан дагы бир жакшырыш керек экен. Андан тышкары турак жай маселеси да керек экен. Турак жай маселеси менен мен чоңдорго да кайрылып айтар элем. Ой, урматтуу депутаттар, урматтуу аталар, министрликте турган, кызматта турган, дегеле мен кыргызмын дегендер, бизнесмендер, ишкерлер, келгиле, мындай Кудайдан коркойлу, зекетибизди берейли. Садака бул биздин милдетибиз. Зекет бул менин, сиздин, баарыбыздын милдетибиз. Ошо милдетибизди гана аткарайлы. Бул үй бүлөгө келип берилиштик милдет биздин. Ошон үчүн кел, мекендешим, эгерде мындай көзүнөн жашы тамып турган атанын алдында кыздар балдарын көз жашын төгүспөсүн. Ошон үчүн өтүнүч катары, сураныч катары бир чакырык кылам. Ушул нарындагы 5 майып үй бүлөнү, бир үй бүлөдө 5 майып бар экен деп мен аябай жүрөгүм зырылдаган эле. Бул жерге келип үй бүлөнү көрүп алып, бир үй бүлөдө 8 адамдын 7-өө майып экен. Андан тышкары 14 неберенин 7-өө дагы майып экен, көз жагынан экен бар. Караңыздарчы. Мындай тагдыр эч бир жандын башына жазылбасын. Кудай эч кимди кыйналтпасын, эч кимибиз оорубайлы, ден соолукта болойлу. Садака бул бизге келчү бала, оору, кырсык, апат, дарттан сактайт деген. Кудайды эстейли, Кудайдан коркойлу. Анан бизге мына Сбербанктан, туш тараптан колдоо көрсөткөн мекендештер бар. Ошол сиздердин салымыңыздар мына бата алып берип койгулачы Азамат. Балдарым үчүн, кызым үчүн, уулум үчүн деп бата тилекти үмүт кылгандар бизге мына Сбербанктан салышып келет. Анан ушул жерде мына Сбербанктан салган акчалардан мына көмүр алып берип, ун алып берип, нан алып берип койгонго кичине болсо да кызмат кылып атабыз. Ушул кадамдарыбызга Аллах Таала сооп жаза экен. Ушул бүгүн кылган жакшылыгыбыздын эртең үзүрүн көрсөк экен, Аллахтын алдында бир күнү барып калабыз. Балким качан барабыз билбейбиз. Ушул жөнөткөн мекендештерге рахмат. Анан мен чакырык кылат элем. Өзлөрү келгенде ошо боорунан пересадка кылганга деп атат. Сизден артпай атпай ошо пенсияларыбызды, балаларыбыз дайым болуп, өзүбүздөн артпай атат да. Президентке канча жаздым, Азамат. Мына ошо Кабыл албайт. Премьерге канча жаздым, кабыл албайт. Депутаттар шайланганча эле баягы аба деп келет. Андан кийин эле таанымаксан болот. Жаныбыздан өтүп кетсе деле тааныбайбыз. Рахмат, монтип өмүрлүү бол алтыным. Бир канчадан бери эметкен муңубузду угуп элге жеткизип бергениңе, эл журтуң менен, бир туугандарың менен аман болуп, жаман көз, жаман сөздөн тышкары болуп, ушу кызыңды бооруна операция жасаткызып берсең, аябай миң мертеде Алла Таалама ден соолук тилейт элемсиң. Жалпы могу чет өлкөдө жүргөн мигрант жигит кыздардан кыргыз элимен көптөн көп суранарым, ушу кызыма жардам кылып эмет коюңуздарды. Биздин кичинекей пенсиябыз эмнеге жетет? Жетинин бири кыдыр дейт, бир үйдө 7 одон айтканда 7 сокурду Кудай бекеринен жаратпайт, Азамат алтыным. Аллаху акбар. Эл журтуң менен аман болот. Немеге дардармеке кире эме кылып коюңузчу. Байке. Кудайым ай. Алтыным эжекем. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Кудай буйруса. Буйруса. Мен аракет кылам. Эмеге көп барып атасың, ошон үчүн мен баягы радиодон бир сүйлөшүп, сени менен байланышкам, шак эле. Ооба. Азамат булар деп басып жүрүшөт, кичине көрбөсө да тото, кичине жарыкты көрүп барып басып, боогуздун бутуна туруп кетсе жакшы болот эле. Буйруса. Элден суранарым, ошо бизге жардам берип, ошо кызымды кичине бутуна тургузуп койсоңорго, баарыңарга ден соолук, жакшылык. Элден суранарым ошол.
Aman esen bolgula. Кичинекей кызы бар. Кичинекей кызы бар. Алла таала Анасының да құлағы Ай күлі. сайын алмаштырып тұрчумун да. Алмаштырганда қан куюп турчу. Азыр ошо анда жардам бербейт деп салышты да. Алмаштырбайбыз деп ичинен ирим деп атат. Мындай турсаң ирикция сылтатышачы. Биякта врачтар эч кандай колубуздан эчтеке келбейт деп атат. Не кылам? буйруса баары жакшы болот эжекем, буйруса баары жакшы болот. Буйруса баары жакшы болот. Судырек көргөндө 41-ге чейин угулум жөнөмө туттум. Айлачак. Буйруса баары жакшы болот эжекем, буйруса баары жакшы болот. Кудай буйруса. Мамамдын борун алмаштырганга операциясына келгениңиздер, жүрсүңүздөр. Мамамда Эжеке, Дагы бир балам бар. Ал балам кичине чоңураак бирок. Андele өзүн кулагы укпайт ошо элек делек болуп эле жүрөт. Чесинен тантынан чай устап келет, ошо жатабыз. Ар дермек иче албай. эжеке, Кудай буйруса, Аллах Таала мээримдүү зат. Жараткан ушунчалык мээримдүү зат. Биздин апаларыбыз бизди канчалык жакшы көрсө, андан дагы жакшы көрөт бизди. Кудай көрүүчү, билүүчү да. Анан Кудай ушу сыноону берет экен, дартты берет экен, дабасын кошо берет, сөзсүз. Анан Кудай буйруса, мен сизге сөз берем. Мен колуман келишинче аракет кылам. Бутум кайерге жетсе, мен ошо жерге барып сиздин үнүңүздү, сиз жетпеген жерге мен бутум жеткизгенге аракет кылам, Кудай буйруса. Сиздин үнүңүз жетпей аткан кыргызга үнүңүздү жеткизем, эжеке. Кудай буйруса, үнүңүздү жеткизип, айтып буйруса, анан мынакей сизге окшоп мына Милан жана башка канчалаган бир туугандарыбызга мен ушуну айткам. Тынчтык сен жакшы болуп кетесиң, буйруса баары жакшы болот дегенбиз. Мына тынчтык азыр жакшы. Андан кийинки бир туугандар жакшы, сагын жакшы, мына канчалар жакшы буйруса. Алардын катарында сиз да жакшы болосуз, Кудай буйруса. Сизди көргөн кыргыз эч убакта кайдыгер болбойт. Сөзсүз берет буйруса, жардамын бербей койбойт. Эгер жардам бербесе ал кыргыз эмес. Ал мусулман эмес. Көрмөй калып атпайм. Ошондон эле коркуп аткам, сизге жеттим, мен айыгып кеткенге үмүтүм чоң. Буйруса, эй алтын. Сизге чалганыңызда видео менен чалдык эле, ошондо сизге чалганыңызда сиз мен Индиядан келери менен байланышам дедиңиз эле. Андан кийин эжем өзү бир жакшы болуп калган учурда сизге чалса, мен азыр бошоп аттым элем, тигине мындай деген окшойсуз да. Ошондо такыр, ошондон баштап монтип өзүн таштап эле жатып калган. Эжеке, мени кечирип коюңуз. Мен жетишпей калып атпаймынбы? Ошондон баягы өзүнүн сөздөрүн кайта жиберип, сиздин айткан сөздөрүңүздү кайта өзүңүзгө жиберип эстеттим да мен. Ошону эстетип көрөйүнчү, может эстеп калар депчи. Эми көп адамдар кайрылып атат сизге. Сиз да түшүнсөңүз, сиз дагы эсиңизден чыгарып коюңуз. Кудайым. Анан ошондон мына кайта азыр эми сиз келгенден бери эми мына кайта жыйылат. Жок, баары жакшы болот, эжеке. Кагаз элем ошо эжеме жардам берип койгулачы. Ушу эжем эле көбүлөң ушу эне атама жардам берчү да. Көбүлөшүчү. Анан биз өзүбүз эми пенсиябызды эметип жашап жүрөбүз. Анан ошо эжемден элден суранарым ушу кайдыгер карабай карап койгулачы. Саламатсыздар кыргыз калкым. Баарынан мектен ыраазымын. Ушу эжем айып кетсе жакшы болот эле. Апам менен атам жүрөгүм сыгылбай калат эле. Ушу ата-энем аябай неметип кетишти, кыйналып кетишти. Жардам берели дейбиз. Өзүбүздүн жашообуз жакшы эле. Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн таныбыз өзүбүз таап жатабыз, пособиябыз менен бирок берели десек өзүбүздөн артта жатат. Ата-энебиздин жүрөгү кичине болсо да жыргатып жакшы үчүн айып кетсе жакшы болот эле. Кыргыз элим суранам. Буйруса жакшы болот, эжекем, Аллах жардам берсин. Кыргыз калкым аман болгула, ден соолуктарыңар болсун, оорубагыла. Кайдыгер карабагыңыздар. Кайта жүрсөңөр аман болгула. Келгиле жалпы Кыргызстандын уул кыздарына Кудайдан тилегине жетсин. Оору сыркоодон, мондай кырсыктардан, бөөдө кырсыктардан, жаман көз, жаман сөздөн эме эли журтуңар менен кайда жүрсөңөр да аман болуп,
аманчылыкта кезигишип могу кыргыз мекенди коргоп жүргөн ушул элди деп чуркап жүргөн могу азамат жигитке да аябай ыраазы болом. Ата энеси менен, бир туугандары менен Кудай тилеген тилегине жеткизсин. Эки дүйнөдө эч бир кор болбосун. Амин. Алла разы болсун. Buyurun.